Адам затына берилген жакшылыктардын эң төрөсү, толугу жана эң баасыз, баа жеткис каухары бул ислам дини. Ислам дининин түшүш шарты кандайдыр бир саясий, экономикалык, социалдык жана географиялык, тарыхый кырдаалдардын бардыгын Аллах субханаху ва таала уюштуруп жана ошол жерге түшүрдү ислам динин. Ал ислам динин түшүргөн чөйрө Аллах тааланын алдында эң мертебелүү коом болуп эсептелди. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын коому. Кийинки муундар бир добуштан айтат. Өзгөчө бүгүнкү окумуштуулар айтат. Биз сахабалардын таманынын астындагы чаңына татыксызбыз дейт. Кандай бийик баа. Сахабалардын адебинен алар жылаңач, курсагы ач, балким кийимдеринде жамак. Ошого карабай, алардын таасиринен мен деген дөөлөткөр, колунда бар бардар байлар сүрдөгөн. Мына ушундай сахабалардын даражасы. Жалгыз өзү жөө барып, тажылуу мамлекетти исламга киргизип кайткан сахабалар бар. Бүгүн биз мусулмансыңбы? Алхамдулилла мусулманмын. Ак топуну кийгенбиз, сакал тизеге чейин, колубузда теспи. Дүйнөлүк чемпионат футбол боюнча бардыгын билебиз. Мадрид, Реал, Ливерпуль, ар бир клубтун мүчөсүн билебиз. Кийген футболкасынын номуруна чейин билебиз. Үй бүлөсү кайсы аялы менен ажырашты, кимиси кандай ойнош менен бардыгын билебиз. Сахабаларды билебизби? Канча сахаба тааныйсыз? Кайсы сахабанын өмүр баянын билесиз? Кайсы сахаба жөнүндө балдарыңызга айтып бере аласыз? Футбол командасы андагы бир оюнчу жөнүндө сөз кылганчалык айтып бере алатыган сахабаңыз барбы? Булго бир футболчу экен. Ал деген Аллах субханаху ва тааланын адам затына берген жакшылыгын алган муундун өкүлү го. Тааныйсызбы? Албетте, балким бизге улутчулдукта киргендир. Алар арабтарда, биз кыргыздар. Кыргыз болсоңуз өзүңүздүн ошол сахабалардан таасирленген, алардын адебин алган ата бабаңызды тааныйсызбы? Манас бабаңызды билесизби? Сахабалар жөнүндө айткан сөзүн окудуңуз беле? Сахабалардын пир тутуп жашаган ата бабалардын балдары биз. Сахабаларды тааныйбызбы?